Үстүбүздөгү жылдын 1-октябрында Кыргыз-Өзбек университетинин 25 жылдыгына жана академик Мухаммаджан Мамасаидовдун 70 жылдыгына карата өткөрүлө турган эл аралык илимий конференцияга келген сый-конокторду окуу жайдын жалпы жамааты майрамдык маанайда тосуп алды. Мааракелик салтанаттуу жыйын Кыргыз-Өзбек университетинин жаңы бүткөрүлгөн маданий эстетикалык комплексинде өз ишин баштады. Бул жыйынга жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн атайын өкүлдөрү келип катышты. Ошону менен катар эле өлкөбүздүн бардык аймактарында билим берүү ишмердигин жүргүзүп жаткан жогорку окуу жайлардын ректорлору, жергиликтүү бийлик төөлдөрү, сый-коноктордун катарын толукташты. Жыйындын жүрүшүндө илим-билим тармагына жана өлкөбүздүн ар тараптуу өнүгүшүнө кошкон салымы менен өзгөчөлөнгөн Кыргыз-Өзбек университетинин окутуучулары баалуу сыйлыктардын ээси болушту. Өзгөчө статус менен түптөлгөн Кыргыз-Өзбек университети кыска аралыкта өлкөбүздөгү алдыңкы жогорку окуу жайлардын катарын толуктагандыгы ар бир конок тарабынан айтылды. Ошону менен катар эле университеттин бүгүнкү күндөгү багындырган бийиктиктери баса белгиленди. Бул университет бул Ош шаары үчүн өтө маанилүү, анткени Ош шаарына көп улуттуу эл жайгашкан. Ошол жерде элдердин ынтымагын бекемдөөдө, ошол азыр эле убакта мына заман өзгөрүп атат, жаңы кесиптер пайда болуп атат. Ошол элдерди заманбап биздин жаштарды кесип менен даярдоодо бул университеттин акыркы убактагы ийгиликтерин, иштерин көрүп атабыз. Анан ошонун негизинде келип отурабыз. Мен ойлойм, келечекте ошол биз ушул университеттен баштап жаштарыбызга керектүү кесипти, татыктуу кесип бере алсак, алар коомду, экономиканы көтөрө турган, өлкөнү өнүктүрө турган жакшы инсандар ошол жерден чыгат. Бул университеттин акыркы убактагы ошол жетишкендиктери катары биз ошол эл аралык деңгээлге чыгып, ар кандай эл аралык аккредитациялардан өтүп, анан өздөрү ошол эл аралык байланыштарында башка мамлекеттердин университеттери менен байланыш түзүп, илимий жетишкендиктерин көрүп атабыз. Мен ойлойм, булар дагы күчөйт да алдыга жылат деген ниеттебиз. Мааракеге келип катышкан Кыргыз-Өзбек университетинин бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү күндө таанылгыс болуп өзгөргөн окуу жайы менен сыймыктанып турушту. Бүгүн мен ушул учурдан пайдаланып, мына биздин Кыргыз-Өзбек университетибиздин 25 жылдык мааракеси менен, юбилейи менен мен жалпы ушул окутуучулар курамыны, бүтүрүүчүлөрдү жана ушул студенттердин жалпы бардыгыны мен чын жүрөктөн куттуктаймын. Анан негизи эле биздин университет мындай тарыхта өзүнүн орду бар түптүү окуу жай. Биздин бул жерден көптөгөн бүтүрүүчүлөр бүтүп, бүгүн чоң кызматтарда иштеп жатат. Мына ар бир мамлекеттик кызматта иштеп жаткан биздин бүтүрүүчүлөрдүн бүгүнкү жетишкен ийгиликтерине бүгүнкү ушул университетибиздин ар бир мугалиминин салымы өтө чоң деп мен эсептеймин. Ошондуктан мен ушул Кыргыз-Өзбек университетине бүтүрүп, ушул мугалимдерибиздин ушул университетти бүтүргөнүм үчүн мен сыймыктанам. Ар бир мугалим үчүн, ар бир окутуучу ага эжекелери үчүн мен сыймыктанам. Чейрек кылымдык мааракесин белгилеп жаткан университеттин майрамдык шаңында сыйлык алган кызматкерлердин кубанычына чек жок. Биз Кыргыз-Өзбек университети болуп аткандан кийин Өзбекстандагы бир топ университеттер менен биргеликте дагы иш алып барып атабыз. Мына Ташкент шаарында өткөрүлгөн мода конкурстарына биздин студенттерибиз барып катышып келип атышат. Андан башка Казакстан мамлекетиндагы университеттери менен биз Кыргызстан Республикасынын университеттери менен дагы тыныктуу иш алып барып, ошол өзүбүздүн инженердик багыттагы, дизайн багытындагы иштерибизди жасап келип жатабыз. Илим тармагы жалпысынан айтсак, университеттин бул эки канаты болсо, ошонун эң бир негизги канаты деп айта алам. Себеби илимсиз эч качан билим болбойт, билимсиз илим болбойт дегендей, 25 жыл ичинде биздин илим изилдөө институттары негизги багыты бар. Анда болсо 7 илимий борборлорубуз бар, илим жана аспирантура бөлүмүбүз бар. Илимде бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан каржыланып, сырттагы башка бир долбоорлор менен каржыланып, илимде жетишкендиктер жакшы деңгээлде деп биз айта алабыз мактануу менен. Канчалаган алынган патенттерибиз бар, канчалаган ачылыштар бар. Негизинен техника багытында бүгүнкү күндө ошол техника багыты абдан дүйнөдөгү эң алгылыктуу кесиптердин катарына кирет. Бул багытта бизде ушул бүгүнкү юбилей өтүп аткан академик Мухаммаджан Ташаниевич агайыбыздын жолун жолдогон, ушул багытта орун алган илимпоздорубуз көп. Башка багыт боюнча дагы бир топ аспиранттарыбыз, изденүүчүлөрүбүз даярданып жүрүшөт. Эң негизгиси бизде
күн санап бизде аспирантураны окуп андан кийин кандидаттыгын жактаган, докторлугун жактаган илимпоздорубуз көбөйүп атат. Эл аралык илимий практикалык конференциянын расмий бөлүгү Кыргыз-Өзбек университетинин маданий эстетикалык борбору тарабынан даярдалган концерт менен жыйынтыкталды. Күндүн экинчи жарымында илимий конференция секциялык иштер менен уланды. Соңунда катышуучулар жалпы жыйынга чогулуп резолюция кабыл алышты.